Салбастарбы, бүгін мына жалпы мамлекетте бийликке өрнөк болуп турган өзгөчө иш-чара болуп атат. Бул кичинекей таш үстүндөгү эстелик Кыргыздын миңдеген жылдар бою оюн, кайгысын, азабын, бүтүндөй тарыхын чагылдырып келген өзгөчө тарых. Бул ушул Ачакай айынан башталып атат. Бул бүт Кыргызстанды өзүнө тарта турган, Кыргыздын борборунда тура турган өзгөчө чоң бир эстеликке айланышы керек. Кыргызды ушунчалык намысыбызга тийип, Кыргыз сабатсыз, кат сабаты жок, караңгы эл деп жалпы элди окутуп келген. Ошол айтып келген элдер Кыргыздын бул тамгасы болгон мезгилде шымы жок жүргөн мезгил болгон. Ошол шым кийгенди кыргыздар баары үйрөткөн, түрктөр баары үйрөткөн. Ошондуктан бул Кыргызда жашынакай сөз бар. Ташка тамга баскандай деген. Бул байыртадан бери келген. Ошол ташка тамганы басып, биз тарыхыбызды, муңубузду жазып келдик деген белги. Барысбектин тарыхын эгерде таш эстелигинде арманы, ошонун ушундай бир азасы айтылган жазма болбогондо, биз Кыргыздын алгачкы каганы Барысбек ким экенин билбейт болчубуз. Биздин тарыхыбыз өтө байыркы терең. Ар дайым мактанабыз, көкүрөгүбүздү кагабыз. Бирок мына Медетканагай өзү турат. Эгемендүүлүктөн бери археологиялык казууга мамлекет тарабынан бир тыйын бөлүнөлүк. Байыркы тарыхыбызды изилдегенге. Бул Кыргыз тамгасын изилдегенге бир тыйын бөлүнөлүк. Биздин кошто элдер тарыхыбызды тереңдете издеп, акчаларын көтөрүп, дүйнөнү кыдырып жүрөт. Биздин тарыхыбыз мына байыркы Кытай жазмаларында турат. 3 жылдан бери Кытай тарыхчылары менен биргеликте иштеп, 2220 жыл дегенди Кытай тарыхчылары профессор Ю Тайшан 3000 жылга жеткирген далилдүү жазма маалыматтар менен чоң макаласын жазып даярдап койгон. 3 жылдан бери Кытай архивтеринде иштегенге мамлекет бир тыйын бөлбөй. Алар даярдап койгон китепти кыргызчага көтөрө албай, каражат бөлүнбөй, мына тарыхыбызга биздин жасаган мамилебиз. Эми Садык мырзага айткым келет. Садык мырза барган жер сөз түрдө өнүгөт, өсөт. Өчүп бара жаткан айтыш өнөрүн мына Садык мырза келип туруп, дүйнөлүк деңгээлге жеткирип койду. Кыргыз кереметин жоотуп бара жаткан мезгилде кинону Садык шер келип туруп, кинонун деңгээлин дүйнөгө таанытып койду. Эми Садык мырза бир тарыхчылардын айылына барып, тарыхчылар менен чогуу болбойсузбу? Биз менен болуп, ошол эки нерсени, үчүнчү нерсени баштап бермейсизби? Балким баштаганыңыз ушул эстеликтен башталгандыр. Биз менен болуп, бизде ушундай Садык шердей мыктылы демөөрчүлөр болсо, тарыхыбыз тез эле изилденип, ордоруна коюлмак. Биз ошондой нерсеге муктажбыз. Ошон үчүн бул өрнөгүңүз жалпы мамлекеттин коңгуроосу болсун, каккан коңгуроосу болсун. Сиз бизге эми тарыхчыларга келиңиз. Биздин айылыбызда да ушундай иштер жасаңыз. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Ана менен Нурдин деген инебиздин 3 жыл мурда бүткөн кыргыз жазмаларынын негизинде жазылган 980 беттик монографиясы турат. Ошону басканга, элге жеткиргенге мамлекетибизде каражат жок экен. Мына ошол Нурдин деген инебиз монографиясы даяр, ар бир жазманы изилдеп чыккан биздин жаш окумуштубуз. Айтыш фондунун 20 жылдык алкагында биз ошол китепти 1000 даана кылып бастырып беребиз. Баракелде. Ошол китепте чыкка турган болуп калды.
Құдай бұйырса. Жақсы. Кейінгі сөз Қырғызстан Сүрөтчүлөр Союзунун